Мен Токтомамбетова Ризбан Бекбоевна. Кызматым подстанция 110-35-10 киловольтта дежурный электромонтер болуп иштеймин. Өзүм Токтогул районунан болом. Ошол маалда бизде Токтогул ГЭС курулуп, аябай Токтогул ГЭСте иштейт экендерди угуп, мен да ошол жерде иштегим келчү. Анан 10 классты бүтүп келип, Политехнический институттун энергетический факультетине станцияга лично ГЭСке тапшырып, 86-жылы бүткөм. Ошондон бери ошо өзүмдүн ой максатымда эле энергосистемада иштеп жүрөм 33 жылдан бери. Жаңы институтту барып иштегенде 5 жыл окуп алып эми сталбага чыгып, бул эмне деген окуу экен деп айтышчу, ал кезде элдерди анча түшүнбөчү да. Азыр бардыгы эле түшүнүп калды го энергетиканы. Сыймыктанам. Мен 56 жаштамын, 63-жылкымын. Чуркаган келтирбейт зыян. Анан түнү чуркаган, эми жашың өткөндөн кийин ушул кичине оорураак болуп калат экен. Түндөсү тура калып чуркайсың, түндөсү эч ким жок. Жалгыз өзүң бардыгын ушуну настроение кылып, жоюп ошону өзүң жасашың керек. Ушу түнкүсүн эми жашым өткөндө оор болуп турат да, жаш кезимде Токтогул ГЭСте иштешим анда оор эмес эле. Анда жеңил эле. Катуу шамал, катуу каарлар бир учуп, ошол моменттерде өчөт да. Биз ошол моментте иште жүрөбүз. Нормальный моментте көп өчпөйт. Биз так ошол кыйынчылыкта эшикте жүрөбүз. Ошол кыйынчылык бизге энергосистемага көп эме алып келет, зыян алып келет. Токтомамбетова, бланк переключения номер 03. Ввести в работу В10 фидер 7. Жумушумдан удовольствие алам. Аябай иштеги жакшы жактары көп. Иштейсиң, семья багып атабыз, бала чак өстүрүп атабыз, жашап атабыз ушул энергосистемамен. Мен жолдошум дагы 45 жыл энергосистемада иштеп, азыр ардактуу эс алууда үйдө турат. 3 уулум бар, 3 неберем бар. 24 саат иштейбиз, бир сутка. Ошондуктан бизге эс алганга уруксат берет. Бул биздин эс алуу комнатабыз. Бекте отурабыз. Ошол чай ичебиз бул жерде.